Cuma namazda adam tolup ketedi go. Bирок багымдап да жок. Ошо пешимде жок, урматтуу бир тууганым. Аш бере турган болсо элдин бардыгы келет, аш бербей койсоң келбей калат. Неге дегенде бизде амал жок, амал үзүлүп калды. Андан дагы көбүрөөк үзүлгөн нерсе бизде акыйкатка чакырыш, хак динге даават кылыш бул жок болуп калды бизде. Өзүбүз намаз окусак, сакал коюп алып, экте менен барып келебиз, данышта кылабыз, жумага барабыз, альхамдулилlah дейбиз, кичине Куран окуйбуз. Бирок башка бирөөнүн мусулман болушуга биз аракет кылбай калдык. Өзүм болсо болдук дейбиз. Азыр Кудайга шүгүр көп адамдар мусулман, амал кылат, салих амал, аялдары жолукта, балдары Куран окуйт, өзү Куран хажыга барып келет. Бирок башка бир мусулманга даават кылган жок. Анткени 3-чү шарт урматтуу бир тууганым, ватавасау бил хакки, акыйкатка бирин-бири чакыргандар дейт. Эгерде биз акыйкатка чакырбасак, акыйкат бирөө гана бул дин. Дин менен жашаш. Ушуга даават кылбасак, ошого чакырбасак, адамдарга дин жеткирбесек, урматтуу бир тууганым, анда биз баксыз бойдон тура беребиз. Намаз окусак деле, ыйман келтирсек деле. Бардыгыбыз мусулман болуп кетсек деле, бул токтобой турган иш, урматтуу бир тууганым.